Арбаңыздар туугандар, бүгүн Манас илимин улантабыз. Биз көпчүлүк учурда укканбыз, бир Кудайга ишенебиз деп айтып келебиз да, көпчүлүк учурда. Анан бирок ошол бир Кудайга эмне үчүн ишениш керек, эмне үчүн бир Кудайга ишенүү аябай маанилүү деген суроо жаралганбы, жаралбаганбы билбейм. Бирок көпчүлүк учурда бир Кудайга ишенип келебиз деп ошол Кудайдын аттарын талашып келишет да элдер. Анан ошол бир Кудай жөнүндө теңир таанымында Манаста кандай айтылган деген суроого мен ошол бүгүн жооп кылганга аракет кылам. Бизде дагы ошо теңир таанымда Манас илим алып атканда ошо кыркчилтендер келип ошо бир Кудай жөнүндө айтып берип атат да. Көпчүлүк учурда биз бир Кудай деп асманда отурган абышканы элестетебиз. Ал баарын ушу үстүнөн отуруп алып жазалап, же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктарды түшүрүп келет деп көбүнчө айтып келишет. Бирок чынында кандай? Манаста ушул кандай берилген? Ошону окуп берейин. Биздер тутуп жүрөбүз бир Куданын буйругун. Кубаттуу болор тирилигиң, Куданын билген бирлигин. Көрбөй тургунанып, көңүлдүн чыгар кирлигин. Бар дегер бир алда, бар деп билген ката жок. Туудурду деп ата жок. Туй турган неме жок. Туш кешер неме жок. Өзгө тууган урук жок. Өзүнөн бөлөк улук жок. Өкүмүнө чара жок. Өзү бар анда бала жок. Өзүнөн бөлөк даана жок. Кирпик ирмем кидирген, капилетте болбогон, макулуктун баарысын базилинде колдогон. Эгер амир кылса асман жер, бир мистеге толбогон. Жараткан бардыр Кудайың, жан жаныбар баарысын колдоп турат Жудайын. Болсо сенди дилдеди, болжол акты билдеди. Бул жерде ошол бир Кудай түшүнүгү берилип атат да. Ошол Кудайды тууган эне жок, туудурган ата жок. Бул баарыбызда бир моментте, бир учурда жайгашып турган Кудай. Кечээки видеодо биз айттык элек, Кудай адамдын көкүрөгүнө жайгашкан деп. Ошол эле учурда ошол Кудай бүт ааламды курчап турат да, мындайча айтканда, ушунча чоң, ушунча зор күч. Бир эле Кудай ар бир нерсенин, жаныбардын, бактын, дарактын, таштын, кумдун, кумурсканын, адамдын ичинде баардыгында турат. Ошол эле учурда ар бир адамда бар. Бир мистеге толбойт деп атпайбы? Ошол эле учурда ааламдын баарын камтып турган бир чоң керемет күч. Бул нерсени адам ошол ааруланып, тазаланып, кандайдыр бир тазалыктын деңгээлине чыкканда ушул биримдикти адам сезет. Ушул биримдикти адам көрөт. Ошон үчүн ал кумурска менен бир тууган экенин, ал ошол жылкы менен, жаныбар менен, таш менен, жер менен, от менен, суу менен, баары менен бир экенин, ошол нерседен турганын, бири-бирине мындай көмөк көрсөтүп, бири-биринен агылышып турганын адам көрүп, адам ошонун аркасынан бирөөнө жамандык кылбай, аябай мамиле менен адамдан, жаныбардан, жер суудан алыш билиш бар экен, байланыштарын көрөт да. Ошол деңгээл адамды жана өзүнүн жогорку деңгээлине чыкканда, башка эмелерди айтканда, ошо просветление, же болбосо иман жайгашты деп айтканда, ошол нерсе, ушул түшүнүккө келгенде адам бүт баарын, бул сезим да, бүт баарын бир тууган экен, бир тууган баарын менен байланышым бар экен деп сезе баштаганда, ошол бир Кудайды таанаган болот да. Көпчүлүк учурда башка диний кызматкерлери
бир Кудай менен коркутуп келишет. Ал асманда отурат, ал кылганын баарын көрөт деп ошол акылдын түшүнүгү менен айтып келишет да. Чынында байланыш бар, аны адам көрөт. Эгер бирөөнө жамандык кылса, ал жамандык өзүнө кайтып келет. Анткени башка бир нерсе менен ал бир болуп аткандан кийин ошол бирөөнө жамандык жасайм деп өзүңө жасагандай болосуң да. Мисалы, өзүңдү өзүң саныңа бычак сайсаң, ким сыздайт? Саның эле сыздабайт да, сен өзүң ооруйсуң да, өзүң жабыркайсың. Ошол кыйынчылыкты өзүң сезесиң, ошол жараны сен өзүң канча өндөп отуруп айыктырасың дегендей, башка бирөөнө жамандык кылсаң, башка бирөөнө жаракат учуратсаң, ал дагы ошол сенин денең, аны да сен сезе баштайсың да. Адам ушунча сезимтал болуп, баягы сезимдерин, туюмдарын күчөткөн сайын ошол байланыш адамга аябай, кандай десем, адамга таасир бере баштайт да. Биз Аватар деген кинону көргөнбүз. Ошол Аватар деген кинодо бири бирине болгон байланыштардын баары жанакы аябай мындай визуально көрсөтүлгөн да. Мисалы, бирөө жаракат алып жаны менен коштошуп атканда бактар туташып, анын ошого жан берип, жаракатын айыктырып, кайра жашоого алып келип атат да. Ошондой байланыштар бизде да бар. Мисалы, биз дем алабыз, өзүбүз углекислый газ чыгарабыз. Аны менен бактарактар тамактанат дагы, алар бизге кислород чыгарып берет. Ошондой чоң байланыштар бар да жашоодо. Ошол байланыштардын баары Манаста сүрөттөлүп атат. Азыр мен силерге окуп бердим. Ушул байланыштын баарын биз сезе алабыз да. Адам ошол аруланып тазаланган сайын ошол сезимдер күчөп, ошол байланышты көрө баштайт. Ошол байланышты көргөн адам анан кийин жанакы бир Кудайдын кереметин түшүнөт да. Ошо бир Кудайга ишенип, бир Кудайдын кереметин түшүнүп баштайт. Ошонун негизинде биз айтсак болот, кырчылыктар бул теңир таанымындагы Кудайлардын кызматкери. Ошон үчүн теңир тааным бул дагы бир Кудайга ишенген теңир тааным. Ошон үчүн билимсиз молдолор чабыштырган нерселерден токтош керек да. Теңир тааным көп Кудайларга ишенет, бул ширк деп айткан молдо, бул сабатсыз молдо да. Ал өзү толук эмени түшүнбөйт. Негизи эле диндердин арасында, дүйнө таанымдардын арасында мындай эме болбош керек да. Карама-каршылык жаратып аткан адам ошол Кудай өзү айткан алдамчы, жана иблис, шайтан дегендердин баары бул адамдар ошол бүлүк салып бир нерсени, толук нерсени ажыратканга аракет кылган нерселер да. Ошон үчүн биз кайсы адамды угуп атабыз, кайсы адамды ичип жүрөбүз аябай маанилүү. Анткени эгер адам ошолордун баарын бөлүп бири-бирине карама-каршылык келтирип атса, ал адам ошол жаман жолго эчип бараткан адам да. Ошол Кудайдан наоборот эчип чыгып тозокко салып аткан адам бизде. Негизи эле жанакы диндердин арасында дагы талаш тартыш болбош керек. Ал диндер дагы ар бир диндерге илимдер Кудайдан берилген, бир эле ошол Кудайдан берилген. Ал диндерди да чабыштырып, биздин эле дин туура, биздин дүйнө тааным туура, калгандын диндердин баары туура эмес деген дагы сабатсыз молдолордун, сабатсыз священниктердин, сабатсыз имамдардын деги эле мындай ошол
диний кызматкерлеринин сабатсыздыгы да, мындайча айтканда. Алар туура түшүнбөй ошол адамдарды карама каршылыкка алып келип, ошол согуштар ошондон болуп атат да. Ошон үчүн мен айтарым, бул жанакы бир Кудайдан берилгенден кийин ал илим азыр бизге ар кандай тилдер берилсе, биз кыргызча сүйлөп атабыз, бирөө орусча сүйлөйт, бирөө түркчө сүйлөйт дегенде, бирөө арабча сүйлөйт дегенде, ошондой эле ар бир адамдын, ар бир элдин түшүнүгүнө жараша ошо дүйнө таанымдар берилген да. Ал дүйнө таанымдарды адамдар ошо жүрүп өстүрүп, өзлөрүнө аруланып, тазалануу үчүн колдонуп, жашоосуна колдонуп, жашоосуна жардам бергендей кылып колдонуп, бактылуу болгонго, ден соолугу чың болгонго, узун өмүр жашаганга, адамзатка, элге, жерге, дүйнөгө кызмат кылганга жардам бере тургандай илимдерди колдонуп келишкен да. Ошон үчүн биз жанакы Кудайдын биримдиги бул дагы кайталап коеюн, асманда отурган бир киши эмес, бул ушул дүйнөнү курчап турган чоң бир кубаттуу энергия, Кудай. Кыргыздар муну биз жакшы түшүнөбүз. Ошол түшүнүгүбүздү өстүрүп, өндүрүп, өркүндөтүп, балдарыбызга берсек, алар дагы ушундай кубаттуу жашоо сүрөт. Чоң рахмат. Эгер менин видеом жакса, лайк басып, подписка кылып, бөлүшүп коюңуздарды суранам. Бактылуу өмүрлүү болуңуздар.